государство должно пригласить охранников, чтобы они вас вывели в другой кабинет. За то, что он 3 года суды игнорировал решение? За отказ исполнения решения суда его давно должны были депортировать отсюда. 3 года сидел здесь, балдел. На бабки свои коррупционные надеялся. Ой, я это закажу в любом моменте. Понял, да? В любом месте закажу. Зачем суд? Зачем суд? 法律里面有一句话，你的权利止于我的笔尖。 Мистер Лин говорит, что вы со своей стороны тоже являетесь юристом, и у вас есть юридическое образование. У меня есть все доказательства. 你的权利是有界限的，你一而再再而三的影响我。Пусть свои руки распустит, пусть распустит. 现在你可以离开工厂。Он уже мне сотрудников милиции Владивостокской области заказал, незаконный обыск у меня дома провел, хотел на меня давление психологическое оказать через сотрудников милиции. Я никого не боюсь, так и передай ему. Понял, ладно, у Аллаха я боюсь. И его крыша никому не поможет. Ему никогда. Так, біздің учер, Адил Кадыровыз. Так, маған эми сіздер сунуштаған кабинет ушел, значит, да? Браво. Бүгіннен масштаб бұл кабинетте иштейм, туурабы? Жүрүңүз көрсөтүңүз, кайсы менин рабочий местом, кайсы менин столум жатат, 1, 2. Вот рабочий стол. Кытай ишкердин сөзү бүгүн Кыргызстанда сөз. Не кылабыз, айла жок эми. Буйруган насип эткени иштейбиз дейм, не кылабыз? Садыр Нуркожоевич, мына менин кабинетим, бул деле бир блатной бир кабинет деле эмес, мына кичинекей эле кабинет өзүчү. Просто бул дело принципи болуп атат да. Мен мына өзүм кабинетиме кеткен кабинеттен 3 жыл соттошуп мен келдим. Ушу өзүм эле кайра элеген кабинетиме кирип ишимди улантайын, приказ менен таанышайын деп айтсам, булар такыр түшүнбөйт атат. Мындан сырткары Садыр Нуркожоевич ачык эле айтыш керек эмичи. Бұл Қытайға ошончолук льгота берип Кыргызстанда мыйзамды сыйлабайт. Буга ешким чара көрө албайт экен, Садыр Нуркожоевич. Эми бир Кытай ишкер ошончолук кутуруп жүрсө, эртең мына Кытай мамлекетине безвизовый режим деп чыгардыңар. Анда жүздөгөн, миңдеген Кытай келсе, анда кандай болуп калат биздин акыбалыбыз? Эми Садыр Нуркожоевич, мен билем сиздин убактыңыз жок. Мен буга чейин көптөн бери соц тармактарга чыгып жүргөнмүн. Ошол ЮКЦ маселеси боюнча прокуратураны чагылдырып, милициянын тергөөчүлөрүн чагылдырып, кандай булар ачыктан ачык ошол Кытай ишкерге жан тартып отурганынчы. Албетте, бул сизге жаңылык болушу мүмкүн. Бул ишенген адамы бар буяктачы. Ишенген адамдары бирөө эмес, экөө эмес, үчөө да эмес. Ишенген адамдары толту да. Тилекке каршы ишенген адамдары сиздин жакын адамдарыңыз, Садыр Нуркожоевич. Бул жагы чатак болуп атат да. Эми Садыр Нуркожоевич, биз мындай кете бериште каяка кетип баратабыз? Неге бир Кытайга эч ким чара көрбөйт? Неге губернатор унчукпай отурат? Неге ноокатын аким унчукпай отурат? Эми мындай кутуруп эркелеп отурганга буга ким эми уруксат берди дептечи? Мен мыйзам бузбасам, Садыр Нуркожоевич. Бунун заказы менен УВД Ош областынын кызматкерлери мен апамдын үйүнө обыскага келишкен. Мыйзамсыз. Неге дегенде, менин апам 40 жылдан бери иштеген мугалим. Булар билген. Мугалимдин үйүнө келет атчы. 20 спецназ алып алып, автоматча, маскача менин үйүм бастырганга. Кандайча бул? Туурабы бул, а? Андан сырткары мен өзүм бывший офицермин. Мен өзү МВДда иштеп кеткенмин. Садыр Нуркожоевич. Бул эмне деген аларыңыз билбейби же? Министр Ниязбеков кабары жокпу? Урматтуу кыргыз элим. Мен кайрылым менен бөлүшүп коюңуздар. Президентибизге жетсин менен кайрылым. Мындай кутурган Кытай ишкер биякта иштебеш керек. Бул коррупционер. 150 миллион салыкты жашырып, мамлекетке биз төлөттүргөнбүз. Дагы далай коррупциялык схемалар биякта. Бул ошол себептен мени кемситип, мени ар кандай провокацияларды жасатып, бирок мен сабыр менен турам. Мен бунун бир кыл чачына да тийбейм. Ошо Садыр Нуркожоевич, сизден мен суранам. Бул жака счетный палатаны, налоговый инспекцияны, ГКМБнын АКС сотрудниктеринин бардыгын бияка проверка жөнөтүңүздөр. Мен ар бир сөзүмө менде далилим бар. Кандай коррупциялык схемалар, каяктан булар акча жеп атат, кандай булар биздин мамлекетти алдап атат. Бүт мен көрсөтүп берем дагы, и далилде берем. Эми жөнөкөй камоктор текшерип, жөнөкөй карапайым элдин чөнтөгүнө кол салып,
ошолордун налогун төлөттүрүп, элди кыйнаштын эмне кереги бар? Мыйзам баарына бирдей болсо, мына жерге келиңиздер, мына жерден налогторду жүздөгөн миллиондорду мамлекетке кайтаралы. Мен сиздерди күтөмүн. Чоң рахмат.